Ош Бишкек жолунун Чычкан капчыгайында үрөй учкан жол кырсыгы катталды. Көөлөр адамдын өмүрү менен ойношпогула, акырын эле айдасаңар болбойбу деп жатканын угууга болот. Ысык көлгө аты жада калса ити менен дагы түшүп алган адамдын видеосу тарады. Бул видео кыргыз элинин кыжырын кайнатып жатат. Таластын жигиттери трендти кайталайбыз деп 15 000 сом айып пул сыйлык алышты. Бишкекте өтө каттуу шамал болуп дарап кулап, унааларды басып калды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ош Бишкек жолу Чычкан. Водительдер этият болгула, адамдын өмүрү менен ойношпогула. Могу жерден машина оодарып кеттир. Баарыбыз жакшы буйрусу. Биздин адамдар жакшы буйруса. Этият болгула. Өткөндө ушул жерде дагы бир мерс болду эле. Кайрылып ушул жерде кайталанды. О, степкен да. Ысык көлгө аты иттер менен кирип кеткен кишинин видеосу коомчулуктун кыжырын келтирүүдө. Соц тармактарда эркек киши көлгө ат минип кирип, жанында иттер сүзүп жүргөнүнө нааразы. Кадрлар кайда тартылганы так көрсөтүлгөн эмес. Уна үстүндөгү бий, жер шыпырган айдоочу. Таластагы видеодон кийин милиция автоийин баштыкка баргандарды кармады. Талаш шаарында Мерседес-Бенц үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу тарабынан автоийин баштык фактылары катталып, ага чара көрүлдү. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү маалымдалгандай, буга чейин социалдык тармактарда видео тараган. Анда автоунаанын ичиндеги бир нече эркек кишилер тартылып калган. Айдоочунун колунда шыпыргы болсо, алдындагы жүргүнчү бензопила көтөрүп алган. Арткы орундуктарга отурган жүргүнчүлөрдүн бири лапата, экинчиси кетменин кармап алган. Ал эми дагы бир киши унаанын үстүнө чыгып алып бийлеген. Бул боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан автоунаа аныкталып, 15 000 сом айып пул салынды. Мындан сырткары автоунаа айып короого токтотулду. Кытай автоунаасы Чанган ысыкта ээри баштады. Россиянын Краснодар шаарында күндүн табы 41 градуска чейин жеткен шартта кытайлык Чанган автоунаасы сапат маселеси менен коомчулуктун көңүлүн бурду. Колдонуучулар унаанын сырткы пластик бөлүктөрү жумшарып, боёгу кабарып кеткенин билдиришкен. Бул көрүнүш тартылган видео социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып, Чанган брендинин сапатына суроо жаратты. Биле кетсек, мындай автоунаалардын баасы модельге жараша 14 000ден 55 000 еврого чейин жетет. Кытай продукциясына болгон ишенимге дагы бир жолу күмөн жараткан бул окуя коомдун сындык борборуна айланды. В Краснодаре и китайских автомобилях. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Чет өлкөдөн жумушчулары мыйзамсыз алынып келген. Аларды милиция кызматкери калкалаган. 31 июлда УКМКнын басма сөз кызматы билдиргендей, мыйзамсыз миграция боюнча канал аныкталып токтотулду. Тергөө версиясы боюнча жарандар милиция кызматкери жарандын көзөмөгү менен коңшу өлкөлөрдүн жарандарын Чүй облусуна мыйзамсыз ишке алып келишкен. Аларда эч кандай расмий уруксат кагаздар болгон эмес. 30 июлда УКМК Ички иштер министрлигинин СРВ бөлүмү менен биргеликте 3 уюштуруучуну, 19 чет элдик мыйзамсыз жумушчуну кармашкан. Азыркы тапта тергөө иштери уланууда.
Эттин баасына мамлекеттик көзөмөлдөө киргизилет. Мындай чечим суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү министри Бакыт Төрөбаевдин төрагалык алдында өткөн жыйында кабыл алынды. Мамлекеттик көзөмөлдөөнүн максаты эттин баасынын өсүшүнө жол бербөө, малдын чек арадан кирип чыгышын контролдоо, малды экспорттоого сандык чектөө киргизүү. Жыйындын жүрүшүндө өлкө аймагында эттин баасына үзгүлтүксүз мониторинг жана анализ жүргүзүп туруу, монополияга каршы жөнгө салуу кызматына жүктөлүп, министрликке караштуу ветеринария, мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоют кызматына мал ташуучу жеке ишкерлердин ветеринардык санитардык көзөмөлүн күчөтүү, чек ара кызматы менен биргеликте аткейшилик менен күрөшүү боюнча конкреттүү тапшырмалар коюлду. Кербенде көлөмү бармактай мөндүр жааган видео тарады. Түндө болгон катуу шамал дарак унааны басып калган. 31-июль түнү катуу шамал Жибек жолу проспектиси менен Шопоков көчөсүнүн кесилишинде даракты кулатып, ал токтоп турган унаанын үстүнө кулаган. Натыйжада автоунаа жабыркаган. Окуянын кесепетинен көрсөткөн видеону күбөлөр Кактус медианын кол борборуна жөнөтүшкөн. Орусияда жаш кыздын тоноого аракет кылган киши өзү колго түшүргөн видеосу тарады. Орусиянын Москва облусунда кыз аны тоноого аракет кылган кишини өзү колго түшүрүп, буюмун алып, шектүүнү милицияга өткөрүп берген. Окуя видео тартылып калган. Кадр интернет желесине тарап талкуу жаратууда. Анда аялдамада турган кыздын телефонун теги киши колунан жулуп алып, качып кетүүгө аракет кылганы көрүнөт. Бирок коркпогон жаш кыз аны кууп жетип, телефонун кайтарып алган. Тоноого аракет кылган адам Орусияга эмгек мигрант болуп келген айтылууда. Шектөө дароо кармалып, ага карата кылмыш иши козголуп, камакка алынган. Чопон Атадагы эс алуу жайына массалык мушташ чыкты деген видео тарады. Чопон Атадагы көгүлдөр ысык көл эс алуу жайында массалык мушташ чыкты. Окуянын видеосу соц тармактарга тарады. Анда бир топ адамдын колуна таяк алып, мушташып жатканын көрүүгө болот. Ысык көл ОИБтен бул маалыматты тастыкташты. Ага ылайык окуя 27-июлда болгон. Пансионаттын куткаруучусу менен эс алуучулардын ортосунда катамаранды ижарага алуу учурунда пикир келишпестик чыгып, уруш башталганы айтылды. Тараптар бири-бирине доомат коюудан баш тартышкан. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону кычат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге.